Келдиңизби Майрам эже? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына соттордун, прокурорлордун туура эмес чечимине ким жооп берет? Сиз айтпадыңыз беле? Мен жооп берем деп. Бизди карабай атат. Биздин үйлөрүбүздү 1000 сомго тартып алып көчөдө калтырып атат. Анда бизди мына Россияга өткөзүп бериңиз. Беженсак кетебиз. Прокурор иштеп атат. Мына канчалаган элдер көчөдө калып атабыз, кыйналып. Сизге аппарат президенттер жеткирбей атат. Мына сот реформасы прием кылам деген кылган жок. Садыр Нуркожоевич, көчөдө калдым мен. Кыйналдым. Өз кабыл алууңузду суранамын. Жаллооттан келген Мавлянова. Кабыл албайт го. Канча жолу келдиңиз? 5 жылдан бери арыз таштайм, эч кандай топ. Жок, лично Садыр Нуркожоевичке келгенине 1 жыл болбоду. Канча болду келгениңизге? Ошо түрмөдө жаткандан бери ыйлап жүрөм. Чыгарды. Эми түрмөдө жатканда өзүнө жардам керек болуп атканда, сиз айтсас, буяка президент болгондон бери канча жолу келдиңиз? Ошо ушул жерде эле жүрөм, ушул жерде эмне жерде жаттым, көчөдө калып жазда. Эч кандай жыйынтык жок. Сот реформасы чечебиз деген чечпей атат, сатты. Кандай ушул? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына Владимир Владимирович Путинге кайрылуу жасап атабыз. Сизден булар кантип кутулсун? Алып барып камасын же ишиңизди чечип берсин? Же чечип берсин. Эгер Садыр Нуркожоевич чечип бербесе биз Россияга кошулуп кетебиз. Путинге беженсиз. Чакырып алып, кана кагазыңыз бар эмес беле колуңузда? Кагаз. Көргөзүңүзчү кана жүрүң. Путиндин кагазы. О, неме Фаридада эле сеткада. Алып келе коюңуз, көргөзөлү. Көрөлүчү кана алып келиңизчи. Мына биякта дагы. Чыкыра койчу. Түз эфирде мен тартып атам эже. Мына ушундай кылбай эле негизи бат-бат эле кабыл алып чечип берип койсоңуз болмок, бирок Садыр Нуркожоевич. Булар деле үйүндө отурса болмок да, бала чакасынын жанында ысык чай ичип. Жок, кабыл албай эле аке. Качан алды эле? Бул аял киши деген 4 жылдан бери жүрөт ушул жерде митинг кылып. Муну бүт болгон органдын баары кабыл алып бүткөн ушу. Генерал Бардыгы тааныйт деңизчи. Тааныйт, генеральный прокурор кабыл алган. Бүткөн председатель кабыл алган өзү бүт. Армилеген бирди кабыл алса иштейби билер эле Украина. 4 жыл болду. Аке, сиздин башыңызга бар го? Эртең ушулардыкында иш түшүп калса анан көрөсүз. Мен эмете башында турган жокмун. Мен барып ошолор менен чечип атам. Сиз чечип атасыз. Сиздин балаңыз бар, может, бирөөңүз бар да. Балам, салам дечи. Мен жашыма жет анан кийин сүйлө. Сиздин жашыңызга жетем эле. Буйруса жетем эле. Сиз мында ральный болсоңуз, эл болсоңуз сиз. Эл болуп атасыз. Анан кийин мындайбы, иштейби деп атпайсызбы аке? Сиздин да бирөөңүз бар да чиренген, ошон үчүн кирип чыгып атасыз. Мынакей. Чын. Кана. Ушуп деле тартып таштайм мен түз эфирде. Кана. Бу Путиндин кагазы, а? Ооба. Келе бер деген кагаз бу. Сокур тыйыным жок. Садыр Нуркожоевич 362 миң госпошлина төлөдүм. Андан кийин 40 миң төлөдүм сотторго. Үйүмдү мага тиешеси жок, расписка бирөөнүн. Распискасы менен эле 1020 сом калып койду. Мына мыйзамсыз чечим чыгарды, уголовный ишти. Сизди айтып атат, бу жердечи тааныбаган киши жок экен, бардык органдарга барып келипсиз. 4 жылдан бери жүрүпсүз, мынакей айтып атышат да. 5 жыл болдубу? 5 жылдан бери кабыл албаган кишиси калган жок дейт. Эмне дейсиз биягына? Жалган айтат. Мына Сатиев onu da kabul alam dedi, algan жоқ. Жалган жетишимби? Өзүң деле келип атасыңбы Сатиевке? Жок, мен го келип атам. Сиз 4 жыл болду деп атат. Мен 1 жылдан бери күбө болуп атам сизге. 1 эле жыл болду. Мындан наркы дагы 3 жыл. Мына Жалал Абад областын соту Калыбеков төрагасы уголовный ишти жаап койду. Султанканов замы уголовныйдын. Бекташев болуп гарем кылып алган Жалал Абад областын сотун. Эми буларды ротация. Сизде мындай болуп атты, Майрам эже. Ротация кылсаңыз эми буларды. Сиз эми ал бул болду. Чара колдонуп бербейсизби? Эме кылсас эже. Мо айтып атат да, сиздин жумушуңузду анда булар чечип бербейт экен. 4 жылдан бери кабыл албаган кишиси калган жок дейт. Мынакей азыркы толк жок, жалган. Арыз тыштай бер, металлон болуп калды. Арызын жалган айтат. Эч кандай толк жок. Садыр Нуркожоевич ишенбең. Булар бардыгы сизге против иштеп атат. Туура. Мурунку кадрлар. Туура. Мурунку кадрлар иштеп атат. Сизге жеткирбей атат. Садыр Нуркожоевичке сабаташ кылып атышат.
Аны эл билет, буйруса эл билет. Эл менен эгерде Садыр Нуркожоевич элден эми тайып кете турган болсо анда билбейм. Эл биргөй көтөрүлөбүз андай мындай деген сөздөр чыгып атыптыр мынакей жакындачы. Бирок эл баары бир Садыр Нуркожоевич менен жаныңыздагы акмактар тазалаңыз. Өзүңүз билесиз кимдер экенин билесиз. Мыногу эле Майрам эже барган жер, мисалы үчүн ушул Майрам эже барган жер могу Зулушев, Курманкул ушуларга окшогон кишилерди. Токтакунов айтты. Өлсөң өлө бер деди. Биз чечпейбиз сен ишиң жабабыз деди. Айланайын. Эмне деген шермендечилик бул? Жалоаттың прокурорлоруна задание. Шерменделе. Мен апамдан улуу киши экенсиз да сиз Майрам эже. Жаланы ишти жаптырып койду. Апамдан улуу киши экенсиз, бирок сиз 5 жыл болсо ушул жерде жүргөнүңүзгө мына лампочкаңыздагы маргайт этип атат. Лампочканы кимдин атына койдуңуз? Садыр Нуркожоевич менен Путин экөөнө койдум. Жарым. Тиги Курманкул Зулушевду, Ташиевди илип алып атпайсызбы? Ошол учурда лампочканы алып койсузбу? Алар карабай атат. Барсам карабай атат. Карабай атабы? Анда лампочканы алардан алып коз. Алардан алып коем, карабай атат. Кыйналдык, өтө кыйналдык. Элдер болсо сиз эле эмес экенсиз Майрам эже. Кыргызстанда 100% киши болсо, ошонун деген бир канча проценти, бир 40% жабырлануучулар экен. 40%-ини мисалы үчүн ар кандай ушулардан кыйналгандар экен, ошолор бүттүгү өз-өзүнчө ушинтип келген аттыр. Полный өздөрү ээлеп алган. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Ал деген үйлөрүнө чейин барып, айылдарына чейин кирип барып, элдин маселесин укканга аракет кылып атат. Бирок Садыр Нуркожоевичке сизди бул жакта элди да жеткирбей атат. Мен элди азыр барып бир көргөзүп келейинчи элди, канча деген киши бар экен. Азыр кое туруңуздар. Мынакей. Бетиңерди ала качпагыла камерадан, бетиңерди ала качып ана. Андай болсо келбегиле экинчи бизге. Бетиңерди ала качып жашынбагыла. Маселелер мынакей. Бекинип отушпайбы? Бекинген ушинтип эле айтабыз. Мына канча деген киши көрүп атат бияктан. Бетиңерди ала качсаңар болбойт да, караңызчы. Ол келди дегениңе жакшы да. О да мынакей. Баягы эле апалар жакшы эже. О. Мынакей, Сулайман аке бар бу жерде. Сулайман аке бир эмне боюнча келдик бул жерге биз? Айтып берип коңузчу, көп деген киши көрүп атасыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди президент кылып көтөргөндөн бери ушу эл арасындагы жүрүп жаткан, келе жаткан пыткалар, коррупциядан укук коргоо органдарынан, соттордон жабыркаган, банктерден жабыркаган адамдардын баары тең жакшынакай ой тилегибиз менен сизди чечип берет деген үмүттө келгенбиз. Бирок сиз назначить эткен ген прокурор иштеген жери жок. Соттун төрагасы төрайымы дегендер иштеген жери жок. МВДңыз азыр теме мактоо грамотасын алып атат. МВДда кор болгон адам андан көп. Ооба. Эмнесине грамота алып атат бул министр, мен билбеймин. Кайсыларына там берип атат буларга мен деле билбеймин. Мына СМБда деген мына коррупционный көптөгөн иштер жатат. Сотрудниктер үстүнөн, следовательдер үстүнөн, прокурорлор үстүнөн, соттор үстүнөн бир да иш жылган жери жок. Анан кандай иш болуп атат? Же биз дагы ушу террорист кылып эртең күнү да митинг чыкса атасыңарбы? Биз террорист болуп калабызбы ошондо? Ата берсин, биз мына бир өлүм башта бар го. Мына ошолдун же атып кетсин же чечип берсин. Мен жалган айтсам, мына өзүңүздөр мына ар бир оостон мына айтыңыздар мына. Жайды жайлап митингге да чыктык, ачарчылыкта кармадык, телевидениеден берип атабыз, Facebook'тан кайрылып атабыз, баардык жерден кайрылып атабыз. Керек болсо мен Facebook'тагы маалыматтар менен иш алып барып атам. Кылмыштуулук менен күрөшүп атам. Ушу тергөө иштерин баары тең өз көзөмөлүм алып атам дейт. Анын баары жалган. Ушул жерден баары бүт Facebook менен кайрылып жүрөбүз. Бирок бирөөбүздүн да ишибизди кайрылган жери жок. Ушул жерде Токтогулдан Гүлмира деген эже ачарчылык кармап ушул жерде жатканда Сати өзү кабыл алган. Сыядат эже дагы ушул жерде өлүп кала жаздаганда кабыл алган. Мына ошол балдардын укугун коргоп. Жакында эле эл билет КТРге да чыктык. Андан да реакция жок. Мына азыр дагы Гүлмира эже бул жерде жүрөт. Өзү Токтогулдан келип. Баласы болсо пытка менен кармалып түрмөдө отурат. Аны пытка кылган сотрудниктердин баары тең сайраңдап жумуштарын иштеп, жумуштан керек болсо жумуштан бошобой. Азыр мындай Сулайман ака бир суроо унутуп калдым. Эште Майрам эжени түзөфүр кылып аткам да. Түзөфүр кылып атсам бир сотрудник келип айтып атат эме депчи. Бул Майрам эжени тааныбаган киши жок дейт. Бул эже жөн эле ушинтип кайрыла берет дейт. Бул кишини кабыл албаган киши жок дейт.
А Майрам эжени тартсам, Майрам эже айтып атат да эме дейт. Калп деп атат, карандай калп дейт. Bir жылдан бери сен өзүң деле жүрөсүң, көрүп атасың го дейт. Мен 1 жылдан беркисине күбөмүн. Сиз нар жагына эмне деп айта аласыз? Кабыл алгандары кандай болуп атат? Майрам эже Сооронбай Шариповичтин убагында, мурунку бийликтердин убагында дагы Жалал Абадтан жөө жүрүш жасап Бишкекке келген кыштын күнү. Генеральный прокуратуранын астында дагы жаткан, ошол жерде үй жок, жай жок. Кардонду астына салып алып жатканда. Анан эчтеке маселеси чечилген жок. Мейли Майрам эжени жаман көрөт экен, күндө чыгып аткан бартаң ушулар ушинтип эле чыга берет, ушундай деп туруп эле мына булар ушундай жаман модага кешиптир да.